Заходим. Чет жактан келгендердин көпчүлүгү Кыргызстандын, анын ичинде Ысык көлдүн ажайып кооз аймактарында болуп суктанышат. Аны менен катар алар Кыргыздын этно боз үйлөрүндө болушуп, улуттук тамак аштардан даам сызышат. Туристтердин көпчүлүгү жайкысын көлгө келип, аны менен катар тоолорду аралашат. Да, природа, конечно, классная. Мы очень рады, что у нас такая возможность есть. Чындыгында силердин жаратылышыңар абдан кооз экен. Биз кубанып жатабыз ушундай мүмкүнчүлүктөр барына. Биз келген тоолуу аймактарда жаратылышты ат мингизип көргөзүшөт экен. Бир атты минип көп жерде көрсө болот. Чоң рахмат. Потом посмотрим. Спасибо. Отлично, отлично. Мне очень нравятся горы. Абдан сонун. Мага тоодо жүргөн абдан жагат. Биз 4-5 күн тоолорду кыдырганы жатабыз. Ат үстүндө эс алабыз. Ашуулардан ашабыз. Тоолордо, чатырчаларда конобуз. Бүгүн биринчи күн. Первый день. Тоң районундагы туристтик фирмалар эс алуучуларды 5 күндүк тур менен тосуп алышууда. Алар туристтерди райондогу Туюктөр, Тоңдун ашуусу, Караларча жайлоолорун көргөзүшөт. Ал эми бул аймактарда Кыргыздын түрлүү боз үйлөрү тигилип, жасалгаланып, улуттук тамак аштар менен камсыздалат. Эс алуучулар менен атайын тил билген, маалымат берген гидтер болот. Каада салт, нарк, ошолордун баарын биз туристтерге түшүндүрөбүз, көргөзөбүз. Өзүлөрү кааласа уй садырабыз, мисалы каймактын кандай жасалышы, ошолордон өйдө, мисалы баардык Кыргыздын нукура жашоосун биз чагылдырып, көргөзүп кетебиз. Бул биздин биринчи максатыбыз ушу Кыргызстандын кол тийгиз жаратылыш, табигый кооздуктарын көргөзүп, биз ошо туристтерге өз кызматтарыбызды кылабыз. Быйыл эс алуучуларды камсыздоого Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматынан 42 инспектор тартылган. Алардын Тоң районунда бир тайпасы иштеп жатат. Жалпы жайкы мезгилге Ысык көл облусу боюнча 1000ге жакын милиция кызматкерлери иш алып барып жатышат. Ошондой эле келген туристтердин коопсуздугун карап, алардын жүргөн маршруттарын, ким менен каяка баратканын алып жүрүүчүлөрдү дагы тактап, алар менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, биздин коноктордун жакшы эс алып, Кыргызстан Ысык көл облусунун жакшы маанайда өткөрүүсүн, жакшы ойлорду калтырышын өбөлгө түзүп, жакындан жардам берүүдөбүз. Быйыл Тоң районунда жайкы эс алуу учурунда Латвия, Россия, Америкадан көптөгөн туристтер келүүдө. Аларды бизге чакырыш үчүн жылуу мамиле жана жагымдуу шарттардын болушу башкы максат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.